Жолуң болгур кыргыз. Кайра эле силерди жадата турган баягы Олжобай Шакир. Бүгүн да силерге бир кайрылуу жасайм. Канчалык жадасаңар дагы бирок чыдап угуп коюңуздар. Сиздерден бир гана өтүнүч. Биз кандай коомдо жашап атабыз, кандай коомдо жашагым келет дегенге жооп издеп көрөлү дейм. Өзгөрүүнү ар ким өзүбүздөн баштасак. Бүгүн акыл айткан эле киши көп. Бирок акыл айткан кишини да уккан коом жок экенин көрүп атабыз. Соц тармактарда кандай өз чындыгыңды айтсаң эле дароо баарысын бир акчага байлап койгон. Акчадан башка да баалуулук бар. Өз чындыгыңды, өлкөнүн тынччылыгын, элдин бейпилдигин каалаган чындыгыңды айтсаң деле болду. Же тиги тарап, же бу тарап акчаны колуңа ууштатып коюп эле анан бирөөнү жамандатып аткандай биз андай шыбабыра көтөрүп жүргөн журналисттерден эмеспиз. Бизден акчадан башка баалуулук улуттун аң сезими, маданияты, билими, анан удургуган улут кызыл кулак болуп бүтүп калганы да улуттун кулк мүнөзү ушундай болуп калганбы. Себеби шайлоодо бир арзыбаган тыйынга сатылып жүргөн элдин аң сезими, ойлоо, жүрүм туруму бир сөзсүз эле баарын эле акчага байлап койгонубуздун өзү бул улуттук шор, улуттук трагедия. Ооба өткөндө Садыр Жапаров боюнча айткан ачуу сөзүмө көбү мындай комментарийлерди жазды да, муну аябай чоң акча берип коюп атайын жамандатып атат депчи. Айланайын жолуң болгур кыргыз. Мен андай топтогуларды да көргөм. Ооба bizde атайын журналисттерди, ал тургай саясий эксперттерди акча менен сатып алган топтор бар. Мен ал тургай бир эки жолу ошондой чайга чакырган жеңге да барып калган учурум бар. Жакамдуу уштагамын. Кадимкидей колуңа конверт берип эле тигини жамандап бер, муну жамандап бер деген бир жана журналисттердин кесиптик майрамы деген бар 7-ноябрдачы. Ошондо саясий топтор чай уюштуруп, анан белек бешкек берип конверт берген учурларды көргөм. Мен муну кесиптештер арасында, журналисттер арасында дайыма айтып келем. Саясатчыларга да айтып жүрөм. Муну менен силер бир саясий топтун гана чындыгын чагылдырган журналисттерди тарбиялап келатасыңар депчи. Биз эмне үчүн улуттук трибуна болуп берген бир маалымат каражатын түптөй албай келатканыбыз. Себеби коомдун алдыңкы өкүлү деген журналисттер журту, саясий эксперттер, серепчи деген капкаяктагынын баары ошол сөөк аңдыган иттей болуп көнүп калган. Бирок кадырыңар жан болсун. Мен андай бузуку, адилетсиз жолго туруш турпатым менен карамаганча каршы туруп келаткан кишимин да. Бирок мен элемин деп төш какпаймын. Бул тек гана менин адамдык кредом. Акчадан бийик турган намыс, аң сезим, билимге жетпесек, биз улут ушундай бир бузуку бир тилге абдан уугуп калдык да. Биздин коом деги эле жакшы ниетте бирөө бирдеңкени айтса деле болду. Баарын бүгүнкү күндө да ошо белгилүү бир аттуу баштуулар элге чындыгын айтса эле жаалданган коом баса калган, төө басты калган көрүнүштөн улам интеллигенция өкүлдөрү жалтак болуп бүттү. Аксакал муун деле жалтак болуп бүттү. Мына мен 2016-жылы Рухеш сайтын негиздегенде ошондо Чеч дөбө кеңешин түздүк эле. Анда жалаң интеллектуалдардын айланысы кылабыз деп аттуу баштуу чындыктын тили менен сүйлөгөн агай эжелерди илимий чөйрөдө жүргөн, чыгармачыл чөйрөдө жүргөн бир абройлуу аттуу баштуулардын баарын топтодум эле. Анын максаты мындай болчу, ошо коомго бир ориентир болуп берген, маяк болуп берип турган, кыйчалыш убакта өзүнүн элге, бийликке сөзүн жеткире турган бир абийирдүү ашчылык чөйрөнү десем болот, топтодум эле. Тилекке каршы алардын көбү тилин тишине каткан заман келиптир да. Себеби аларды өтүнүп бир элге, мамлекеттин саясатка бир адилетсиздикке каршы бир пикириңизди жазып бериңиз, мынтип маек бериңиз десең эле баары эле жалтактап качат көбүчү. Жок, мен уга турган ким бар экен деп. Себеби алардын материалдарын жарыялаганда соц тармактардан көрүп атабыз да, баса калып эле уйпалашат да жөн элечи. Кандай ишенимде болбосун, биздин коомдун эң коркунучтуулугу бүгүнкү күндө
арапкул дешет, батышчыл дешет, анан гүленчи дейт, теңирчи дейт. Айтор кыргыздын ичине бузук салган ар ким өзүбүз болуп алдык да. Биз мореке буга чейин да айтып келгенмин. Сууда таза болсоң суудай бол дейт да. Ошол шаңырайган тоолордун арасында сууларды карайлычы. Биринде чочконун өлүгү агат, биринде иттин өлүгү агат, бирок суулар биринен бири жиркенбей кошула берет. Алар ошон үчүн өзөнгө барып улуу дайрага айланат да. Биз болсо жиркенебиз бирибизден бирибиз. Мурда түндүк, түштүк деп бөлүнчү элек, азыр болсо арапкул дейбиз, гүленчи дейбиз, батышчыл дейбиз, орускул дейбиз. Айтор бирибизди бирибиз бөлүп жарып жүрүп, ошол улуу дайрадай улуу журт боло албай, улуу эл боло албай атканыбыз ошол майдаланып кеттик жеткен. Мен мындай кооптуулуктан улам жанагы Чеч төбө коомуна кирген адамдардын тизмесин атайын Досалы Эсеналиев, Сооронбай Жээнбековдун аппаратын жетектеп турганда Досалыга, Толгонай Ыстамалиевага дагы атайын жазып, кайрылып келгиле, ушу президент менен жолугушуу уюштуруп бергиле, качанга чейин эле бир кошоматчылар коому менен жолуктура бересиңер, бир жарандык активисттер, анан ушундай бир абийирдүү бир интеллигенция өкүлдөрү менен жолугуп көп нерсени бир аналитикалык центр жок болуп атпайбы бийликтин башындачы? Бир жылдан кийин эмне болуп кетет, 2 жылдан кийин эмне болот? Улуттук программабыз жок, багытыбыз жок, мамлекеттик бир багытыбыз жогунан бүгүн момнтип утуруп турган коомдо жашап атабыз да. Анан ким эмне айтпасын эле бүттү. Садыр жөнүндө жаман айттыңбы? Болду. Демек бир башка өйүстөн бирөөлөр сени акчага бир сатып алып эле сайратып койгондой кабыл албашыңар керек. Садырдын саясат жүргүзгөнүнө албетте мен деле тилектешмин. Кыргызстанды деле айкын жолго салып кетер, түз жолго салып кетер болсочу. Бирок биз Акаевдин заманынан бери бизге сабак болгон жокпу? Жалаң ошол кошоматчылар анга түрткөнүн. Садырды деле жанагы жаалданып, кыйкырып, ызы чуу салып аткандын баары жаңылыш жолго салып коюп атканыңарды. Кыргызстанга кыянатчыл ниетиңер жоктур албетте. Бирок силер ошол эмоциянын деңгээлинден ар жакты көрбөй атпайбызбы? Мурундан алысты көрө албай атабыз да. Анан бир конструктивдүү сын айтып койсоң эле болду, баса калмай. Демек сени сатып алган, сен бузукусуң. Мен деле кыргызга кыянатчылык кылсам, аны мынтип ачык жүргүзбөйт элем, ачык айтпайт элем. Деле былгытып жазайт элем да андайчы. Анан менин дарегиме көп айтат, сен калмаксың дешет, дагы эмне кылып эле аны гана жабыштырышкан жок. Айтор бир такпаган жарлык калган жок да. Биз эмне болгон коомдо жашап атабыз. Андыктан келгиле, мен сиздерди өзгөрүүгө чакырам. Бир аруу дүйнөнү ойлойлучу. Рухий бир агартуу жаатында биздин Рухе сайтында адам дүйнөсү жөнүндө жакшы притчаларды, уламыштарды жарыялап келатабыз. Көркөм чыгармаларды. Ошого көкүрөгүбүздү тундуралычы. Анан кулагыбыздан кирген, көзүбүз көргөндүн баарын эле терс көрүнүштөргө жан денебизди ууктуруп эле, анан оозубуздан чыккан сөздүн баары эле уу болуп эле бирибизди бирибиз мындай коомдо стресс жараткан абалга кептеп алдык. Ансыз да дүйнөнүн чоң сыноосу тажи вирус оңойго жоготуу болгон жок бизге. Оңой жоготуу болгон жок. Канчалаган мекендештерибиз, боордошторубуздан ажырап калдык. Дагы эле болбой ошону кенебестик болуп атат. Коомдо бир алдын ала көрө билип, бирденкени айткан эле кишини баса калган, уйпалаганды токтотолу. Бир ыплас сөздөр менен бирөөнү келекелеген, анан бир шек санаган ойлордон арылалычы. Биз улут катары өзүбүздү түптөйлү десек, бир билимге умтулалы, маданиятка, бирибиздин бирибиз ар тараптуу көз карашта сабырдуу кабыл алууга үйрөнөлүчү. Мейли ошол арапкулу деле, батыштын агенти деле, башкасы деле, гүленчиси деле деги эле Кыргызстанга кыянат кылаарына менин көзүм жетпейт. Тек гана ар кимдин дүйнө таанымы, коом таануу түшүнүгү бар да. Биз ошол ар баалуулуктарды сыйлап, ар бир түрдүү көз караштарга бир тең салмактап караганга гана үйрөнүшүбүз керек. Азырынча сиздерге айта турган кебим ушул. Баарыңыздарга бейпилдик каалайм, өлкөбүздө тынччылык болсун. Ооба, мени Садырды жамандоо үчүн тиги тарап, бул тарап сатып алды дегендерге айтаарым да ушул.
мен эч кандай сатып ала турган буюм эмесмин. Андай бир сөөгү аңдыгандагы калемгерлерден эмесмин. Мен буну өзүмдүн абийирим менен айта алам, намысым менен, аретим менен сиздерге дагы бир жолу айтам. Андай жаманатты кылып бирөөнүн үстүнө көз жапканды токтотуңуздар. Жөн эле божомол, дөдөмөл кепти айтаардан мурда анализ кылып үйрөнүңүздөр. Сак саламатта калыңыздар.